Туғандар, ассаламу алейкум. Снежок таксопаркынан дағы бір сонун акциялар чыгып тұр туғандар. Выкупка машинада акция менен беріп атабыз дейт. 2019 жылдар арғандайраак экен. Болгону 2200дөн күнүмдүк төлөм 2 жылга дейт туғандар. 2200дөн күнүмдүк төлөм 2 жылга. Эсептеп көрөсүңөр, өзүңөр канча болот. Акция болот дейт. Мурун 2400дөн экен эле. Бир күндүк төлөм 2400дөн туғандар. А так бул жерде арендага да берилет. 1800дөн бир күн выходной менен экономдор. 3000ден болсо могу жактар келип дагы жаңы туғандар. Булар 3000ден. Эгерде досуңар менен кошо келсеңер, 2 бала болуп, сразу экөөң теңер келип машина алып иштей турган болсоңор, экономдор автоматически 1600дөн бир күн выходной менен, комфорт плюстар болсо 2800дөн бир күн выходной менен болот экен туғандар. Обязательно досуңар менен келсеңер, 2 бала болуп, же болбосо 3 бала болуп келсеңер, ошондой экен туғандар. Жаңы поток машиналар келип тур, сонун азыр дагы китайский машиналар келип тур, жана Хунцзы деген бизнес класска, алар дагы азыр бир сыра иштерин бир сыра көргөзө кетейинчи. Бизге баарыбызга эле кызык болот болуш керек, иштери кандай көрүнөт. Хунцзы деген машина могул экен. Жаңы келген бизнес класска келген машина ушулар экен. Арендасы 5500дөн. Жылы жаңы масло пакетте келип тур машина Китайдан. Тормоздары билбейм, кандай болот, кандай жок. Камера 360 градусов бар окшойт, передний камералары, парктрониктери. Фаралары вроде жакшы. Бирок машина действительно звуктарын угуп атасың, эч кандай шум айзелатса жок экен машинадачы. Кругом консерва экен. Бирок вид базар жок экен. Видке базар жок. Азыр ключун алып келсе ичинде бир сыра көргөзөйүнчү. 360 градусов камералар бар экен бит астыларында. Вид жакшы. Үстүндө люктары бар экен. Панорама. Ключун алып. Так, туғандар. Мага реклама тарттырам деген туғандардан эфирден пайдаланганча кичине мындай кечирим сурай кетет элем туғандар. Бүт баады эле Нургазы келип реклама тартып деп кылат, болуптур деп эч бара албайм. Туғандар такыр мындай убакыт болбой, иштер менен ар жак бер жак болуп вообще бара албай атам, ачык эле айткандачы. Такыр колум бошой атат. По возможности убактым болсо бүт баарынкын барып тартып берген аракет кылам туғандар. Мойкага келсем очередь күткөнчө жакшы бир жаңылыктар бар эле, ошолор менен бөлүшүп кетейин. Интернеттен неме кылып койдум, карап койдум туғандар. Жакында могул не деп коет, эфлектор дейби, дефлектор дейби, могуларын полностью жанагындай спортивныйга алмаштырып, полностью могул жерине жанагынтип буралып чыга турган 3D пищалкалар бар. 3D бурместер деп коет туғандар. Ошондайлардан койдуруп машинанын ичине полностью еще подсветкалар менен болот алар. Могулар мондай тоголок иштери жанат. Астыңкысы бул жердеги экөөсү еще боковойлорундагысына дагы мондай караны жылтырак алмаштырып, и еще подсветкасы менен болот ал дагы туғандар. Короче, общая стоимость где-то 38 000 дейин тегерек экен. Интернеттен карап койдум. Возможность болгон күнү тас алып барып туруп, могуларын полностью алмаштырып, шалкаларын, эфлекторларын полностью алмаштырып, сонун кылып машинанын ичин более жанагындай классический спортивный кылып, ошондой кылып жасайын деп атам туғандар. Билбейм, вроде сонун көрүнсө керек деп атам. Assalamu alaikum chef. Сом, короче. Кузов коврикli 450 сом. Комплекс. Ондай седандарга 750 сом комплекс. Болду шеблер?
Nima qilyapsiz? Qo'ying aylanib tushdi. Video ko'ring. Kinoga olyapman. Все to'g'anlar, mashinani jiltiratib yuvib chiqdim. Hozir reklamalarni tartib kelib turib, buyursandan keyin ishni qilamiz to'g'anlar. Reklama bo'yicha yerda qildiram desanglar, to'g'anlar o'sha Instagramdan bo'lsa, WhatsAppdan yozib bergile. Po возможности qo'ldan kelishincha borib tartib chiqarib bergan harakat qilaman. Mashinaning korobkasining nimasi kelib qolibdir? TO'si kelib qolibdir. Qancha olib qoldi? Bundan 2-3 ay burun. Bundan 2-3 ay burun bir çalıp soradım hele akçası qancha oldu deb. Analogoy bunun paddonunu bilbeyim, bu avtomat korobkaların astındağı paddonu adına razı oy bolağı, cem ne oldu bilbeyim. Analogoy menen, короче, 32.000 ming болады dedi. Zamena masla, eğer orijinalini paddonu menen bola turgan bolsa 52.000 болады eкен тугандар. Men alganda maşinenin probegi 53.000 bolчу. Hazır 93.000 bu şunday olup kaldı. Уже bir 50.000'de almaştırgan benim için normal olsa gerek. Mağa çeyinkiler kançada almaştırgan birok toşkasını bilbeyim. Birok özümçe oşu предполагать etip duruyor öyle uşul 50.000 bolup kaldı. Uşu menen kança 3-cü 4-cü jolu may almaştıram da. Şu 4 jol almaştırganda bir jolu korobkаны almaştırış gerek deyip ko. Короче, кичине акча кылып туруп, эми коробканы майын almaştırış gerek болуп калды. Оригинал эле койсом бу, беркин эле койсом бу деп ойлонуп атам. Бирок разница почти 20.000 экен да. Оригинальный менен беркич. Көрөбөзөм, эгер акча болуп калса оригинальный эле жакшы деп турам. 50.000 берип туруп полностью коробканы майын жанагынтип циркуляция кылып, немелер менен аппараттар менен алмаштырат го. Ичинде воздух калтырбай, эски майы полностью алмашабы десем, бирок 95% дейт да. 95% алмашат дейт. 5% все равно eski may kalat eкен. 100% алмашпайт экен да. Bu коробканын майы все равно астында циркуляция болгондо какой-то bir жерlerinde калганда ошондо 95% майы алмашат, ошондой дейт. Ладно, көрөбүз. Акча болуп калган күнү тарс барып алмаштырабыз. Ал жөнүндө дагы толук отчет берем, толук видео көргөзөм. Канча болду, каяктан алмаштырат, ушуларды дагы бир сыйра көргөзөм тугандар. Ушундай. Так, метро окружная дагы. Сейит досумдун сервиси бар эле. Ошону реклама тартканы келдим да. Рекламаны тартып чыктым. Дальше дагы 1-2 жерге барыш керек. Аларды тарттырып, анан кийин дальше ишти кылабыз да. Метро окружная да. Сервиси.
Так, мынаке туғандар. Жүмектің стоматологиясындағы рекламаға тартып, мынаке кетіп атам бұйырса. Шардың арқы башынан беркі башына кечілі үшін төлі қараң келіп кетеді. Бұйырса еме линия қойып, ішті қылалы. Так, пробка 6 балл дейді. Бисмилля деп тұрып линия қойылдағы, ішті қылайлы туғандар. Шындай, кеттік. Заказ. Коэффициент менен 1.12 Димитровка заказ түшіп өтеді. 91 километр, 2,5 саат. 3 сааттық промокод бар деді, стоит, не стоит жаққаны, елки. Жүректерім дүкіліп кетті ғой. Үч сааттық промокодым бар ле. Ай, елки. Мен ойланғыча. Ат мен олып қалды ғой. Ладно. Тағы жақшы промокод іштетіп едім. Так, тағы бір заказ тоғында. Шарика Почуниковская 5 дейді. Мен бердім. Ал, бияқат шығарбайым, қойымған. Айлан кеш керек дейм, одамы. Короткелі 5 минутта көрсетіп қойды, оялбайлы. Ладно, кеттік тоғандар, ішті қылайлы. Бисмилля. Короче, Люберцеге заказ алдым. Люберце с ВХ менен шығат кем как раз. Азыр чалып 15-20 минут ожидание болса бола берсін, бирок по-любому шығам, күт деді. Хорошо дедім, короче. Наташа Кочуевский 4 дейді. Так, 22 километр 46 минутты көрсөттү. Уже 4 минут платный ожидание болуп калды. Көрөбүз да канча күтөбүз. Бул экинчи заказ болуп калды бүгүнгү. Ооба, бул экинчи заказ болот экен. Saat 8'den 14 minut etti. Так, короче, туғандар. 16 minut дегенде çıktı. Масыраға кене ешікте тамекі чегіп өтеді. Аз отырса кетебіз бөлесі. 16 minut целый. 0,14. Слушаю. 11,54. На РГЖ? Да. Просто, косарь скинул от души, что чуть-чуть дал пропредеться тачке. Ну вот прям было бы это, за 180, тогда бы было бы прикольнее, было бы подороже. Ну, согласен? Движения много просто. Да, это, слушай, суета вся. Я боюсь. Это вообще ничего не стоит. Это все. Сегодня здесь суета, завтра там суета. Вон вчера там суета, ты помнишь, какая началась, а сегодня закончилась уже. Крабах очередной. Это все мелочи жизни. Был бы один, топил бы. За вас переживаю просто. Я пристегнулся за этот базар. Да я просто, пацан, просто учитывая, что там на девятке 240 неслись, турбированные. Это уж, на это я не переживаю вообще ни разу. Вообще не переживаю. Слушай, а давай я здесь выйду, чтобы тебе потом гоняться там туда-сюда. Ничего не забудь. Да, ничего не забудь. Да я сам, братец. Ничего не забудь. Проверить можешь.
40 minutda жетip geldik. 1800 1900'ge жетip geldim. Ya koy desem bolboy, mas eken bas deyt da, yolki bolboyt, kamera var bu çelde. Var azatın sana 1,5 мың штраф келет dese, men özüm төлөйүn deyt deyин. Güydürüpçü. 2 zakaz 2200 boluptur почти. Bu жактан все равно заказ түшпөйт эмчи. Лучше кетебиш керек. Шаага көрдөпчү. 1000 рубль которданан кийин өзүнчө 3000 которон бастап атты. Кой. Эми катуу деле басканым жок. 160 чейин басып алып койдум. Аяк 90да 2 эсе бассам 1,5 мың келет. 1000 сом попко жете. 2 камера кармап атам деп ойлойм подряд. Шундай, так что баспагыла не стоит, акча берем деп. Балая калганчы. Кеттик шаарга. Так, тогонда дагы бир заказды алып келдим. Ничего себе. Дагы son заказ жүрөт го. Долгий поездка, долгая подача деп, платная подача дейт еще. Так, 1700-ге алып келдим. 35 минутта 1700-ге. Жанагы мен платный ожиданием жанагыныкы түшпөй калыптыр. Но телефон бузулуп, жана берки телефон менен киргенгечи карасам эле эч нерсе жок. Ёлки. Поддержкага жаздым эле, анан кийин эмне болду? Аз көрөйүнчү, эмне деп келиптир. Поддержкадан жооп келген экен да. Пыры десе. С карты пользователя списана нужная сумма. Скоро она появится на вашем балансе. Все. Картасынан снимать эту перевоздептер. Будем благодарны, если вы оцените нашу. Конечно, 5 коюлду. Списать эту перевоздеть. 15-16 минут күттүм эле да. Андан да көп болуп кетти эле. Но өчүп калды автоматически да. Сразу iPhone менен кирдим эле. iPhone менен кирсем. Жана платное ожидание жок. Еще мне до клиента деп какой-то bir времени неме кылып турган экен да. Добрый вечер. Здравствуйте. Такси? Да? Так, туугандар. Кой десе болбой, гаишниктер токтотот. Таксилер да бизнести неме кыла бербейт, көп текшерип андай мындай кыла бербейт да. Путевой лист тиги бу деген нерсе жок. 37 минутта келдим о заказды. Внукова жака завершить. 1858 рубль келдим. Заказдар вроде крупный жакшы заказдар болуп атат. 3 заказ 3700 болуп. Жанагынын 1000 рубль бар, 4700 болуп. А жок, 4 заказ мону эсептейле экен. 4 заказ 5000 болуптур. Эми чыкты анын цифрасы. 4 заказ 5000. Жанагынын 1000 рубль которгон акчасы бар, ал менен 6000 болуптур да. Так. Хоть бу безнал беле. Карап койдум бу, же буну жөн эле до свидания деп жөнөтүрдүм мен. Из них поступить дейт го 1400 да какого-то. Бул какой-то чагымда бонусу менен төлөгөн окшойт. Ладно, саат 11 болду, кичине күтүп турайынчы, балким Внуковадан неме жанып калар. Проводник. Жанып калса Внукова өтүп келебиз.
Следующий заказ туғанда 21 минутта келді. 21 минутта 1237 рубль. Құрсақ ашып кетті ғой. Қырғызстанға барып келгенден бері ушул жерде тамақ жесем вообще тойбой қалады кесін. Қырғызстанның жана тамағы суусуна вообще тойбойт кесін. Какой-то жана үйреніп кеткиче организмчи. Тамақ ашын жесең тойбойсун, жесең деле mesela құрсақ ашып қалады. Тез эле кайра суусап каласың. Ошондой болуп атат. Кыргызстанда бодро болуп атты да чиркен мясо. А бу жерде каякта? Жесең деле күчү жок негеде тамагын деле бу жердечи. Ушундай экен. Оңун деле көнүп калат кесин аякта бодро жей берип. Аптеки? Так. Ёлки. Неле үйүнү көрүлдөйт десе бу трансформер турбайбы ёлки? Эмне урай міне эле удап коем, көрсө. Чып-чырайлуу трансформер экен да. Daha bir жирный заказ болду. Бутовага келип калдым. 2071 рубльге келдим. 48 минутта. Азыр Внуковага заказ түштү. Внуковага заказ. Куда теперь? Ойлайлан обратно чыгат экен. Внуковага заказ алдым. 38 километр 37 минут дейт. Uykum gelip gözlerim kıtışıp bolbay kaldım birokçu. Ладно, Внуково жеткире берейин. Машинанын ичин кичине муздагыраак кармаш керек болот. Кичине жылып кетсе uykum келе берет экен ысыкта. Так, туганы Внуково жарым саатта алып келип койдум. Шуулдаган бойдон. 1886 рубльге келдим. Заказдарым бүт эле 1800 болот атат. Бир тегиз эле. Плюс-минус 50-30 рубль разница болуп эле. 1800 аяка. 45 минут дейт заказ ожидание. Өзүнчө коэффициент жанып атты эле. Дагы эле жанып турат. Не знаю, стоит ждать, не стоит. Коэффициент жанып атканда бирди алып кеткенде жакшы болот деп. Өзү 10 эле машина бар экен. Внуковода. Жаман алдап койчу эле да Внуковода. Ушу Внуковага кичине ишенбей калдым туугандар. Коэффициент өчүп калды дагы эле. 6-10 деп көрсөтүп турат, жылайын деп айтты. Ойлогону ишке ашты буйруса туугандар. Так. Профсоюзныйга түшүп келгенде
Шереметового заказ берди, терминал Б деп. Без коэффициент, без ничего, бирок по платке дейт еще. По платке еще 5 минут. Или 1 километр 50 минут дейт. Ошону Шереметового таштайбыз, үйгө кайтабыз. Все. Ошо менен жетет кылайм. Азыр көрөбүз эми муну канчага берет. Так, туғандар. Шереметового жетип келдим наконец-то. 42 минутта жетип келдим. Так, 42 минут. Завершить канча болду? Көрбөдүм деле акчасын даже. 1943 рубльге келдим. Шереметово. Нормально келдим бунда эле. Домой менен келдим эле, мени очередке койбойт экен. Но проводник жанып атат да. Үйгө кете берейин дедим. Ала кетейинби бир заказ. Аяктан бир заказ ала келейин, бияктан бир заказ ала кетейин деп атып эле жүрө берет окшойм ушинтип эле. Эмне кылсам, проводникти алып көрсөмбү? Так, туғандар, наконец-то үйгө жетип келдим. Элки көздөрүм жумулуп, уктап, зорго жетип келдим. Так. 12-ге чейин 6 заказ, 12-ден кийин 4 заказ. Бүгүнкүгө 10 заказ кылыпмын. Так, 5000, 6000, 11000, берки менен 12000. 12000. Saat 7'de çıkkam geçinde saat tankı 5 bolup kalmış. 10 saat жүрүктүм. Hem çay pay içip antimintikеним менен bir 7-8 saatle iş kıldım okşaydı. Ладно, hem как-никак 10 saat gitti de 10 saatte 12.000 10 saatte 12.000 çay pay içtim 1000 rublga. Şunday tağanlar. Акыркы күндөрү таксинин видеолору деле надоел болду окшойт да силерге. Жакында вообще кызык сонун видеолор болот туугандар. Так что каналдан алыстабай, канча сом менен бирге болуңуздар. Эмки видеодо көрүшөбүз. Ийгилик барыңыздарга.